Кыргызстанда 7 миллион адам, Бангладеш 200 миллион адам. Киргизче дагы үйрөндүм. Баары азыр Кудайга шүгүр жагат мага. Ата-энемге көп карыз бар. Ушул карыз берип атат. Сиздер канча жаштан баштап үйлөнүп, кыздарыңыздар канча жаштан баштап турмушка чыгып баштайт? Бир аз ушул жерде эме. Жериң соң Алатуу. Ушул бир аз үйлөнүп, анан кылдым. Бир тамак окшош бар. Канчанчы класска чейин окудуңуз? Окуу жайда окучу элеңиздер? 1-класс, 2-класс? 3-класс. 3-класска чейин окудуңуз? Ооба. Кыргызстан кайсы жерде? Мен билбейм да. Анан мага айтып атат, Кыргызстан жакшы жер, барып көргүлө, жакшы болот. Кыргызстанга видеолор көрдүм. Анан Кыргызстан Европа менен окшош болуп атат. Ошон үчүн мен Кыргызстанда арзан акча кеттик. Анан Кыргызстанда келдим мен. Азыр ыйлап айтам да. Азыр баары жакшы көрүп атат. Ооба. Мен бай эмес. Менин уюмдууларга жардам баламын. Жакшы, мен узун усканда сиз айткандай алар мындай карап атат. Жакшы, мага молодец дейт, азамат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылсайм YouTube каналыбыздын көрөрмөндөрү. Азыркы учурда сиздерге өзгөчө, инсан менен өзгөчө маек куруп бермекчибиз. Эмнеге дегенде, азыркы учурда соцсетте, Instagram баракчаларда кыргызча таптак сүйлөп, көпчүлүгүбүздүн көңүлүбүздү алган мырза менен кезигип турган чагыбыз. Ал ким деп турсаңыздар, Айсиф мырза, саламатсызбы? Алхамдулилла. Кандайсыз? Кудайга шүгүр жакшы, мен өзүңүз кандайсыз? Жакшы, ден соолуктарыңыз. Кудайга шүгүр жакшы сиздиги. Күн ысык болуп атат. Ооба, ысык болот, аябай ысык Кыргызстанда азыр. Көнүп калдыңызбы Кыргызстан погодасына? Кыргызстан погодасына ысык да бул жакчы. Көндүңүзбү? Ооба. Бул жакка Кыргызстанга келгениңизге канча болду? 2 жыл 2 ай болду. 2 жыл 2 ай? Көп болуптур. Эмне болуп келип калдыңыз бул жакка Кыргызстанга келген тарыхыңызды айтып бериңизчи. Неге башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга келүүнү тандап алдыңыз? Мен Бангладештен бар болсом, анан мен Кыргызстан таниган жокмун да. Анан менин атам бар го, атаним мага айтты, Асиф барасыңбы Кыргызстанда? Мен айттым, Кыргызстан кайсы жерде? Мен билбейм да. Анан мага айтып атат, Кыргызстан жакшы жер, барып көргүлө, жакшы болот. Мен айттым, пайда болуу, мага айтты, ооба болот, конечно барсың. Анан мен Кыргызстанда бир бай экеним үчүн биякта келдим. Келгенден кийин иштеп жатам, кыргыздар менен сүйлөп, акырын киргизче дагы үйрөндүм. Баары азыр Кудайга шүгүр жагат мага. Айтып атпайсызбы? Атам айтып калды Кыргызстанга бар депчи. Анан Кыргызстанга мисалы келер алдында Кыргызстанды карап көрдүңүзбү интернеттен? Ал кандай жер болду экен, мен кандай жерге баратам деп мисалы изилдеңизби? Ооба, көрдүм мен. Конечно көрдүм. Кыргызстан көргөндө мага Европа бар го. Европага дагы видеолор көрдүм. Кыргызстанга видеолор көрдүм. Анан Кыргызстан Европа менен окшош болуп атат. Ошон үчүн мен Кыргызстанда арзан акча кеттик. Анан Кыргызстанда келдим мен. Европадан кем калбаган жер бул Кыргызстан экен, барып келейин дедиңиз. Ооба. Келгениңизге окуган жоксузбу? Жок, окуган жокмун. Вообще окуган жокмун. Азыркы учурда эмне жумуш кылып жатасыз? Азыр мен Шведияда иштеп жатам. Тиккен баламын. Бул жактын тамак аштарына, суусундугуна дароо өнүп кеттиңизби? Мисалы, тамак аш жагынан кыйналган жоксузбу? Жок. Биздин компания тамак жашаган бекер берди. Айлык дагы жакшы берип атат. Нормально. Кудайга шүгүр. Өз өлкөңүздү сагынып, үй бүлөңүздү сагынып, сүрөттөрүн карап калган учурлар болобу? Сагынбай элесизби өз жериңизди? Ушундай мурун болсу, азыр жок. Азыр баары жакшы, негизи кыргыздар менен сүйлөп, жүрүп, баары жакшы болуп атат. Ошон үчүн экинчи уюм болду Кыргызстанда менин. Кыргыздар мага жакты, кыргыздар менен жакшы сүйлөйт, туган дейт. Ошон үчүн азыр мен сагынып жатам, аз, көп эмес. Кичине сагынып коесуз. Ооба, кичине. Негизи экөө жерде мага азыр окшош болуп атат. Бангладеш, маленькинде чоң болдум. Кыргызстанда азыр иштеп жатам. Кыргызстанда дагы адамдар менен сүйлөп, жакшы жүрүк таза болуп атат. Ошон үчүн көп кичинеге сагынып жатам. Кичине сагынып коесуз. Анан айтып атыңызбы жана, бул жакта бизге жакшы төлөп берет депчи. Бул жактын мисалы айлык акысы менен Бангладештин мисалы айлык акысы айырмачылыгы барбы? Ооба, бар. Зарплата бул жерде бергенден кийин жарым Бангладеш берип атам, жарым менде коюп, бир аз жеп жатам, бир аз менде коюп атам. Неге үйлөнүшүң керек да. Үйлөнгөнгө акча таптап атасызбы? Ооба, конечно. Анан сиз бул 2 жыл бою Кыргызстанда жүрдүңүз, 2 жыл 2 ай дедиңиз. Анан үйлөнөм деп айтып калбадыңызбы? Кыргызстандан кыз аласызбы, же болбосо өзүңүз жакта? Ушул мен билбейм, эжекем. Кудай жакшы билет. Билбейм. Кыргыздын кыздары жактыбы? Кыздар билбейм, айтпайм, билбейм. Уяласызбы?
Кеңиз өзүңүздүн туулуп өскөн жериңиз боюнча кеп салыңызчы. Ал жактын жашоо шарты бизге бир кызык да. Кандай турмушта күн кечиресиздер? Ушулар боюнча кенен маек кылып бериңизчи, өзүңүздүн бала чагыңыз ошол жакта. Канча бир туугансыз өзүңүз? Биз 3 тууган. Бириним Арабияда иштейт, мен Кыргызстанда иштеп жатам азыр. Дагы бириним эме мектепте окуйт. Ал кичинекей. Ал кичинекей, 10 жашта. 10 жашы. Ал жактын аба ырайы кандай? Мисалы Кыргызстандыкына окшошпу? Жок, баары окшош эмес. Негизи Барына чексиз. Барына чексиз. Кыргызстанда 7 миллион адам, Бангладеш 200 миллион адам. 200 миллион. Ооба, конечно. Бангладеш маленький, Кыргызстан чоң. Кыргызстанда баары жол, это кандай дейм сизге? Баары таза. Бангладеш ушундай эмес. Бангладеш бир аз маселе бар, жанжал бар. Мисалы Кыргызстан таза деп айтып калбадыңызбы? Ал жакта мисалы тазалык жагынан кичине маселе барбы? Маселе мен 2 жылдан маселе көргөн жокмун. Ошон үчүн мен айтып албайм. Маселе бар же жок. Ал жакта канчынчы класска чейин окудуңуз? Не? Канчынчы класска чейин окудуңуз? Окуу жайда окучу элеңиздер? 1-класс, 2-класс? 3-чы класс. 3-чү класска чейин окудуңуз? Ооба. Мен бай эмес, менин уюмдууларга жардам баламын. Ошон үчүн менде көп окуган жокмун. Мен маленький болгондо иштеп жатам, машина иштебдим, картошка баары иштеп, азыр ушундай болдум. Демек сиз мисалы окуп жүрүп эле 3-чү класстан кийин окууну токтотуп коюп андан иштегенсиз. Ооба. Мисалы Кыргызстанда биздики деген 11-чи класска чейин окуйбуз. Сиздер жакта канчынчы класска чейин окуйсуздар? Ушундай окшош, 11 класс окугондон кийин анан башка окуйт. Доктор, инженер, ушундай башка эме окуйт. Кичинекей кезиңизде мисалы 3-1 тууганбыз деп айтып калбадыңызбы? Ата-энеңиз менен чогуу жашап жүргөндө мынтип кыялданчусуз да. Мен кийин бул кесиптин ээси болом, мындай болом депчи. Бала чагыңызда ким болгуңуз келчү эле? Ушундай ойлон жок мен азыр. Ойлончу эмес белеңиз? Жок. Бардын секрет, азыр айтпайм. Эмнеге? Жөн эле. Уяласызбы? Азыр айтып кала албайм. Анан айтып калдыңыз, атам Кыргызстанга барып иште деп сунуштады, предлагать этти деп. Анан бул жакта келгенде Европага окшош экен депчи. Биз деген адамдар мисалы сүрөттөн карап алып эле, минтип алып эле анан баабы деп элестетип алып келип, ушундайбы деп коебуз да. Ошондой болгон жокпу Кыргызстанга келгенде? Ушундай болду да. Мен YouTube'де баары таза көрдүм го. Ушундай баары мен окшош Кыргызстанда көрдүм. Мен жанжал эч нерсе көргөн жокмун. Баары таза көрдүм YouTube'де. Кыргызстанда келип дагы ушундай таза көрдүм. Маселе көргөн жокмун. Мисалы Кыргызстан элдери сиздерди кандай кабыл алды? Бизге жакшы көрүп атат. Жакшы сүйлөйт, жакшы жүрөт, жаман сүйлөбөйт. Ушул жагат мага. Негизи башка жерде менин достор бар. Дубайдон, Арабия, Катар, ушундай башка жерде менин достор иштеп атат. Туугандар бар го. Туугандар дагы иштеп жатат. Ушул жерде бир аз маселе бар. Ушул жерге адам биздин Бангладештер менен жаман сүйлөйт. Кыргызстанда мен ушундай көргөн жокмун. Мен кыргыздар мага мени көрүп билбейт. Асиф кыргызча билет же билбейт. Мага келип how are you fine, Englishча, орусча сүйлөйт. I'm no understand айтканда алар жаман сүйлөбөйт. Башка жерде ушундай эмес, башка жерде жаман сүйлөйт. Биякта ушундай эмес. Сиздерди демек түшүнбөй калат деп анан англисче, орусча кайрылышат турбайбы? Ооба. Мен не кылайм билесизби? Мен шаарда барганда кыргыздар, орустар менен мен кыргызча сүйлөп жатам. Алар мындай карап атат. Ооба. Анан дагы биринчи келгенде мага айтып атат. How are you, brother? Мен айтып атам, жакшы, мен узунуз кандай сиз айтканда алар мындай карап атат. Жакшы, мага молодец дейт, азамат. Ушундай айтып атат, жакшы. Кыргыз тилине сиз бул жака келдиңизде, кыргыз тилин үйрөнүп баштаганда сизди эмнеге бардыгы жакшы көрүп, бардыгы мисалы ой асиф деп кетти? Анткени сиз кыргыз тилин үйрөнүп алдыңыз, башкалардан өзгөчөлүгүңүз ушунда десек болот. Анан ушул нерсени айткым келип турат. Кыргызча мен үйрөнөм деген ой каяктан келди? Эмнеге кыргыз тили Кыргызстанда жашап туруп кыргыз тилин үйрөнүш керек? Бул туура. Мен Кыргызстанда келдим го, менин бир аз жанжал дагы болсу. Келгенден кийин мага Бангладештен бир байке биякта алып келди. Мага айтты, сага шивияда берем. Мага шивияда берген жок. Мага башка жумушка берди. Ушул жумушка баргандан кийин мага тамак бербей атат, менен жанжал кылып атат. Анан мен айттым, мен иштебейм. Мен ыйладым дагы.
анан бир байке бар болсо ушул байкеге $200 берип мен бир компанияда кирдим. Ушул жерде кирип иштеп жатам, анан кыргыздар сүйлөп атат биз менен кыргызча, орусча. Анан биз башчы түшүнбөй атам. Ошон үчүн мен ойлондум, мен кыргызча ойлойм, анан кыргызча сүйлөйм, ден мага файда болот. Ошон үчүн мен кыргызча акырын ыйландым. Анан мени эч ким ыйлатпай калат дедиңиз. Ооба, азыр ыйлабай атам да. Азыр баары жакшы көрөт. Ооба. Өкүнбөйсүз. Өткөн мен 3 класска чейин окудум депчи, мисалы, алар мен кызык болуп жатат да, мисалы, бир класста канчадан окуучу окуйсуздар, ал жакта мисалы мырзалар көппү же болбосо айымдар көппү, кыздар көппү? Бангладешби? Бангладеш. Бангладеш эми аял көп, кыздар көп. Кыздар көп, Кыздар көп. Балдар аз. Ал жактын тарбиясы кандай болот? Мисалы, бул жакта Кыргызстандын көрүп калдыңыз да, үй бүлөлөр кыздарын, балдарын кандай тарбиялашат? Мисалы, тарбияда айырмачылыктар бар бекен? Мен Кыргызстанда кандай эме кылат мен билбейм. Көрбөдүңүзбү үй Көргөн бүлөлөрдү? жокмун. Мен үйүмдө жатпайдым да, мен Швецияда эме бар, комната бар, ушул жерде уктайтам, жеп жатам, иштеп жатам, ушундай. Негизи буга чейин тигип көргөн эмессиз да? Бул жака келгенден баштап анан Швецияга кирип тигип үйрөнүп калдыңыз. Ооба. Швецияда кыргыздар келатат. Кыргыздарга сурай жатам мен. Муну бангла, муну орусча. Орусча деген муну кыргызча эмне болот? Мага айтып берет, ушул мен үйрөнүп жатам, анан сүйлөп жатам ушундай. Кошуп сүйлөп азыр. Мен кыргызча так сүйлөп албайдым да. Дагы үйрөнүп жатам мен азыр дагы. Тамгар барго? Тамгардагы үйрөнүп жатам азыр. Менин аккаунт бар, эме Instagram аккаунт бар, ушул аккаунтте салатам видео. Мисалы, кыргыздар сиздерге жазып калат да, ошондо кыргызча жазышып үйрөнүп калдыңызбы? Ооба. Эми үйрөнүп жатам, дагы билбейм, баары билбейм мен. Кыргызча эң биринчи кайсы сөздөрдөн баштап үйрөнүңүз? Кайсы сөздөр аябай сизге кыйын болду кыргыз тилин үйрөнүү? Мисалы, тилиңиз келбей, деп кайра айткан сөздөр болдубу? Ушул эме башыңда жок, кайсы тили бар болсу. Азыр баары оңой менде. Мени менен сүйлөгөндө мен баары түшүнүп жатам. Бир аз маселе болуп атат, мен баары сүйлөп кала албайтам. Сиз менен азыр сүйлөп жатам го. Мен баары туура сүйлөп кала албайтам да. Бир аз маселе болуп атат. Кыргыздар менен окшош болбой атат. Иншалла болот, акырын. Буюрса деп жатасыз. Бангладеш өлкөсү боюнча айтып бериңизчи, мисалы, азыркы убакытта, азыркы учурда ал жакта аба ырайы кандай болуп жатат? Азыр аябай. Мисалы, Кыргызстандын айырмачылыктары кандай? Айырмачылык деген эмне? Мисалы, бул жакта ысык болуп атат азыр, ал жакта Бангладеш шамал жайып атат, ысык дагы болуп атат. Бангладеш азыр көп жаман болуп атат. Уюмдуулар менен сүйлөдүм бүгүн. Анан алар айтып атат, Бангладеш ысык көп, эме шамал жайып атат. Ошондой. Айтпадыңызбы, 3-1 тууганбыз деп, азыркы убакта кичүүбүз окуп жатат деп, Ал канчанчы класс болду? Азыр ушул эме иним 5-классте окуйт атат. Азыркы убакта сиз иштеп жатасыз, дагы бир тууганыңыз иштеп жатат. Аны буюрса 11-класска чейин окутуп, мыкты адис кылып чыгарабыз деп ойлонуп атасыздарбы? Жок, ушундай ойлон жок. Мен иншалла ушундай болгондо окуйм. Бангладеш өлкөсү боюнча айтып бергичи, тамактары боюнча мен аябай кызыгып атам. Балким сиз айтып бергенден кийин мен дал ошол өлкөгө барып калам, келиңиз. Эми Бангладеш тамак жакшы, кыргыздар жеп кандай көрөт мен билбейм. Бангладеш тамактарга атың айтканда кыргыздар түшүнбөйт. Неге кыргыз тамакка атың барбы, аты Бангладеш тамак менен окшош эмес. Ошон үчүн Бангладеш тамагы мен аты айтып берем сизге, сиз дагы түшүнбөйсүз. Бир тамак окшош бар, плов. Пловдор окшош. Ооба, окшош. Дагы тамак бар, бирияни, каччи, ушундай дагы тамак бар баңла. Айтпадыңызбы каччи деген тамак, Мен ушул тамакка кызыгып калдым. Ал тамакка эмнелер кошулат, кандай болот? Кандай кошулат? Гуруч, дагы пияз, дагы мусла бар, анан эт бар. Уй эт барго, уйга эт бар, ушундай. Май менен аралаш кылып жасайт. Мисалы, ал жактын улуттук тамагы кандай болот? Мисалы, биздин улуттук тамагыбыз 5 бармак дейбиз, улуттук суусундугубуз кымыз, жарма деп айтып келет. Сиздерде да барбы ошондойлор? Бангладеш бар. Бангладеш тамагдын эме мас, бат, дал. Үчөө кыргызча болот, гуруч, балф, дал деген кыргызчаны билбейм. Кыргызча ушундай тили жок, сөз жок. Мисалы, суусундуктарыңыз, улуттук суусундуктарыңыз, аларга эмне кошулат? Кайсы менен?
суусундуктар ичкен напиток. Су. Эме бар, мада. Мада деген эме жолдо Кыргызстанда сатат го, эме неле? Шорпо. Шорпо да? Шорпо, шоро. Шоро. Шоро деген окшош Бангладеш бар, Кыргызстанда шоро эме Кычкыл, кычкыл. Бангладеш таттуу. Айырмачылыгы ошондо турбайбы? Ооба. Ал шорону аябай жакшы көрүп ичесиздерби сиздер дагы? Мен иштим. Бул жака келип Кыргызстандан ал шорону тапканда таң калдыңыздарбы? Мисалы биздин суусундуктас окшош турбайбы? Биздин суусундуктас бул жакта жүрөт го деп. Ооба, мен көрүп, мен түшүндүм Бангладеш менен окшош болот. Анан жеп нели? Анан акырынага азыр мага жагат. Мен жеп жатам, эме ичип жатам шаарга барганда 2 жыл, 3 жыл ичип кайра келетем биякта. Кыргызстандыктар менен дос болдуңузбу? Дос бар болсу, мен мурун биякта жок болсум, Жаңгежер айланды бар болсум, Жаңгежер. Ушул жерде 5-6 кыргыз бала досум бар болсу. Биякта досум жок. Негизи бул жерде толка Бангладеш көп иштейт. Бангладештер көп, Бангладештер иштейт. Ошон үчүн. Мисалы ал жактагы досторуңуз, эми бул жакта Кыргызстандагы досторуңузчу, бизде ушундай тамак аштар бар деп сизге мисалы 5 бармакты, курдакты жеп көрдүңүзбү? Кыргыздын улуттук тамагы. Көргөм жок. Жеп көрө элексизби? Көрөйм, анан. Пловту жеп көрдүңүзбү? Плов жеп көрдүм. Кандай экен кыргыздын плову? Жакшы. Жактыбы? Жакты мага. Бангладеш менен Кыргызстандын кимиси кайсы жактыкы жакшыраак? Пловден бир аз маселе бар. Не маселе айтайынбы? Кыргыз пловде ачуу жок. Бангладеш пловде ачуу көп. Ачуу. Ачуу кылып жейсиздер сиздер. сиздер. Биз Бангладештер ачуу көп жейт. Кыргыздар ачуу жебейт. Бул жака келгенде мисалы айтып жатпайсызбы, тамак аштан кыйналган жокмун депчи. Кайсыл тамактарды азыркы учурда жеп мынтип күнүмдүк жашоодо? Көбүнчө кайсыл тамак аштарды колдонуп азыр күнүдө биз Бангладеш тамак жеп жатам. Базардан гуруч, балф, эйт алып биз жазып жеп жатам. Ошон үчүн кыргызча тамак жебей атам да биз. Демек базардан эле сиздер соода кылып келип алып, соода кылып өзүңүздөрдүн тамагыңызды жасап коесуздар. Ошо. Бул жакта мисалы бир комнатада канчадан бала турасыздар? Бир комната 10-15 ушундай балдар жатып атам. Бул жакта бир туугандай болуп, бири-бириңерди аябай жакшы көрүп калсаңар керек э? Ооба. Мен Кыргызстанга келерде интернеттен карадым, анан Европа менен Кыргызстан окшош экен дедиңиз да. Анан Кыргызстандын кооз тоолору бар, жаратылышы өтө кооз десек болот. Анан ошол жактарына чыгып көрдүңүзбү? Мисалы шаардын сырткары чыктыңызбы? Ооба, шаарга барып көрдүм да. Кайсыл жактары жакты? Шаарда эме жакты. Бишкекте эме жерге атын билбейм, бир жакшы сонун жер бар. Аларча дегенби? Аларча жок, аларча. Тоо Карагай бекен? Жок, аларча эмес. Эме жерде, шаарга эме жерде бардым. Кашка суу, Кой таш деген жерлер көп да бизде. Жер көп. Жер көп, атын билбей атасыз. Анан ал жактын нелери жакты сизге өзгөчө? Макул, чыгыпсыз ошол жактан. Жакты деп атпайсызбы? Эмнеси жакты гана? Жакты эме жер сонун, мен Кыргызстанда көрдүм, асман, мунун баары жакты. Жакшы көрдүм мен. Анан азыр мен сиздин келаткандачы Инстаграмыңызды карадым да. Инстаграмыңызды карап, анан акыркы жүктөгөн постуңузга дедим. Асиф байке жөн эле кыргызча сүйлөп койбой, жөн эле мыкты да ырдайт турбайбы деп. Сиз кыргызча ырдапсыз го? Бир аз, көп эмес. Келиңиз. Кыргыз жырларды каяктан үйрөнүп атасыз? Кыргыз жырларды угуп атасыздар? Ооба. Кыргызстанда жакшы көргөн ырчыңыз ким болду? Кимдин ырларын аябай жакшы көрүп атасыз? Ушундай адам жок. Баарын эле бирдей угуп кете бересиз. Ооба. Инстаграмда ырдадыңыз го? Азыркы учурда биздин Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары бар, мисалы, алар да сизди карап отурат. Кыргызча сонун сүйлөйт экен го деп келиңиз, кыргызча ырдап бериңизчи анда. Эрде берим, азыр ушундай эме жок. Мен эрдеп ала албайм, мен эме уял болуп атат. Неге? Сиз ырдапсыз го Инстаграмда. Бир аз ушул ырдадым эме. Жериң сонун алатоо. Ушул эме бир аз ойлонуп, анан эме кылдым. Ырдайсыз, Канча үйрөндүңүз? Канча убакыт кетти үйрөнүүгө? Ушул видео канча бир кечинде, бир мурун бир күн кечинде мен эме Инстаграмда көрдүм ушул видео. Көрүп мага жакты болду. Анан көрүп акырын сүйлөп үйрөндүм. Анан кече күнү ушул видео тартып салдым. Азыркы учурда Инстаграм соцсет аябай бир күч болуп атпайбы? Мисалы, сиздин тарткан видеолоруңузду Бангладештеги досторуңуз, ата-энеңиз көрүп жатабы? Ооба, көрүп жатат да. Не дейт алар?
кечээ дагы көп киши эми балдар бангладештер мага жазып атат, Асиф байке кандайсыз, жакшы. Бангла дедиңде мен кыргызча которуп алайтам. Айта берсең. Мага жазып атат, Асиф байке кандайсыз, жакшы, кыргызча кантип үйрөндүң, кандай аракет бар болсо мага айтып бериңиз, мен да кыргызча үйрөнөйм, мага жардам бериңиз. Ушундай көп киши жазып атат. Кыргыздар дагы жазып атат, саламатсыз, кандайсыз, кантип кыргызча үйрөндөң, сен жакшы бала, молодец, азамат, ушундай көп жазып атат. Жакшы, сонун жаман дебей атат. Баары жакшы айтып атат. Баары мактап атат, Ооба. Айтып атыңызбы, Бангладештеги адамдар көбүнчөсү кыргыз тилин кантип үйрөндүң, Кыргызстан сонун деп сурагандар көп депчи. Аларга Кыргызстанды мактап коюп атасызбы? Жок. Мен Кыргызстанды мактап атасызбы? Мактап. Мындай, жакшы айтып атасызбы, Кыргызстан сонун жер экен деп айттыңызбы? Ооба, айттым да. Ии. Алар дагы мага айтып атат, Кыргызстанда баары дагы иштейм, 1 жыл, 2 жыл иштейм. Ден кыргызча үйрөнүшүң керек, кыргыздар менен сүйлөп, кыргыздар бизге биздин тили түшүнбөйт, биз дагы түшүнбөйтам, ошон үчүн бизге дагы жардам бериңиз деп атат. Алар да келгиси келип атабы? Ооба. Анан аларга айтып атам, мен кантип силерге жардам берем? Мен биякта Шебеде иштеп жатам, менин үйүмдө мен жардам баламын, Бангладеш акча жөнөтөт, которуйтам, мен акча таап атам. Ошон үчүн менде убакыт вообще жок. Дагы кыргыздар дагы мага ушундай жазып атат, мага бир аз жардам керек, келиңиз, жардам бериңиз, сизге файда болот. Ушундай жазып атат. Мен жок дебей атам. Мен айтып атам, менде деп коюп атасыз, түшүндүрүп. Ооба. Мен айтып атам, менде убакыт жок, ошон үчүн мен барып кала албайм, ушундай айтат. Сиз айтып жатпайсызбы, мен жакыр үй бүлөдөмүн деп, ата-энеме жардам берүү үчүн дал ушул Кыргызстанга иштөөгө келгем деп. Анан жакшы эле жардам берип калдыңызбы мисалы? Ооба, жакшы жардам берип атам да. Бир айдан $300, $350 берип атам. Мен дагы $100, $150 кармайт, бир аз жейп, бир аз менде коём. Мисалы, ата-энеңиз сиз салган акчаларга үй салып атасыздарбы, же болбосо бизнес ачып атасыздарбы, эмне кылып атасыздар? Биздин бизнес жок азыр, вообще жок. Менин ата-энемге көп карыз бар. Ушул карыз берип атат. Көп акча. Менин ата бизнес кылды мурун. Бизнес кылганда эме болду. Файда болгон жок, эме болду. Банкрот болуп калды. Ооба, банкрот. Ошо минуска кеттик. Ошон үчүн азыр аларга эме карыз адамларга акча беришин керек болуп атат. Бияктан менин бир иним акча бергенде, ушул акчада бир аз жеп атат, бир аз мындай. Демек ошол карыздардын баарын жапкандан кийин, сиз ата-энеңизге жардам бергенден кийин анан үйлөнгөнгө акча топтойт экенсиз, анан кайра өз өлкөңүзгө кетип каласызбы? Билбейм, ушул убакыт келгенде ойлойм, азыр жок. Ушундай соц жок. Мисалы биз алдыга план коебуз го, биз мынча жыл иштейм, азыр же болбосо мынтем депчи. Планыңызда канча жыл болот? Азыр бир план бар, дагы 1 жыл иштеп Кыргызстанда. Азыр мен жаңы виза ачып, биякта дагы 1 жыл иштеп Бангладеш сафарга барам. Барып кайра келип, анан ушундай ойлойм, азыр жок, ушундай соц жок. План жок. Азыркы учурда 21 жаштасыз, Ооба. Мисалы, өзүңүз мен келгенде эле айтып калдыңызбы, мен үйлөнүшүм керек депчи. Үйдөгү ата-энеңиз дагы ушундай айтып калышабы? Негизи эле Бангладеш мага абдан кызык болуп жатат да. Сиздер канча жаштан баштап үйлөнүп, кыздарыңыздар канча жаштан баштап турмушка чыгып баштайт? Балдар 22, 23, 24 ушундай жашта болгондо үйлөнүп жатат. Кыздар 16, 17, 18ден үйлөнүп жатат. Ошол жаштан эле эртеле кетишет. Ооба, эртеле кетет. Ал жакта мисалы Кыргызстанда деген, Кыргызстанда эмес, бардык эле жакта өздөрү сүйүп, өздөрү жаш көрүп, анан турмушка чыгат го. Сиздерде деле ошондойбу? Же болбосо мисалы ата-энеси сен буга тий деп туруп, анан ата-энеси чечип тийип кеткендер барбы? Кандай ал силер жакта? Ушундай бар же жок мен билбейм. Менин үйүмдө ушундай жок. Ата-энеңиздер айтат, өзүңүздөр каалаган адамды алгыла деп, Ооба. Ушундай айтат. Менин ата-апа ушундай айтты, сага жакты болгондо ал келе койго жок, ушундай айтты берди. Демек сон, мисалы кичинекей бөөңүз бар экен, ал Кыргызстанга келүүнү кааласа Кыргызстанга алып келет белеңиз? Бөөңүз бар го сиздинчи? Бөөңүз деген эле? Бөөңүз, бир тууганыңыз, ал азыркы учурда 5-класста окуйт. Ооба. Ал сиздин видеолоруңузду көрүп атат Инстаграмдан. Жок, ал телефон, ушул инимде телефон жок. Көрбөй атат. Үйүңүздөгү мамаларыңыз көрсөтөт да? Жок, көрбөй атат. Көргөндө мага айтат, эмне кылып жатасың? Көп киши сага көрүп атат. Мындай кылба дейт. Демек алар көрө элекпи? Жок. Эме достор, мен башка жерде иштеп го.
башка жерде. Ушул достор көрүп айтты, Асип популяр болуп атасың. Анан бизге тааныбайсың, түшүндүм, билем, ушундай айтып жатат. Мен айттым, жок, ушундай болбойт. Мен адаммын, ушундай кылбайм. Зиз болуп кеттиң, Асиф дештү. Ооба.